Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Бүгүн назарыңыздарда биздин ааламга белгилүү болгон кары устазыбыз Мушарриф Рашид устаз келген биздин Кыргызстанга. Ошон үчүн биздин устазды телевизордон, интернеттен дайым угуп көрүп жүргөнбүз. Бирок бүгүн устаздын өзүнөн кээ-бирки кыраатыны угуп көрөйлү, кээ-бирки насихаттарын угуп көрөйлү деп биз бүгүн сөзүн кыраатын укканы келдик. Азыр устаз менен арабча сүйлөп баштайбыз. Андан кийин сиздерге биз өзүбүз котормолоп айткан сөздөрүнү которуп беребиз. Кыргызстанга кош келипсиз. Биз дагы силерге жолукканга кубанычтабыз. Кыргыз эли сизди буга чейин алыстан көрүп жүргөн болсо, эми насип буйруп, биз сизди жакындан көрүп, баарлашып жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер Кыргызстанга келгенден бери биздин эл сиздердин кылган жакшылыгыңыздарга ыраазы болуп, абдан кубанып жатышат. Айрым жакшы иш аракеттериңизди, Куран айтуудагы сиздин кооз кыраатыңызды кыргыз элине жеткирип берсекпи деп чакырган элек. Кыргызстан сиз үчүн кандай маанай калтырды? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أشكركم على هذه الحفاوة. Бул жака келгениме өтө кубанычтамын. Кыргыз элинин айкөлдүгү, меймандостугу мени кубандырды. Кыргызстандын кээ бир аймактарын көрүп, таанышып чыктык, кооздугуна баа бердик. Жана бир нерсеге өкүнүп калдым. Мурун эле келсем болмок экен. Кыргызстанга мени ар дайым чакырышат эле. Алардын чакырыгына жооп бербей, эртерээк келбегениме өкүндүм. Кыргыз эли кичипейил, меймандос келет экен. فكانوا يدعوني إلى قرقيزيا دائما. قصرت كثيرا وتأخرت كثيرا لكن الحمد لله تأخر الخير ليس بالتأخر يعني الحمد لله. قرت عين. Чындыгында жакшылыктын эрте кечи жок эмеспи? Кыргыздардын өзлөрүнүн элине, жерине кызмат кылгысы келгенин көрүп аябай кубандым. Биз сиздин Куранды кооз окуган кыраатыңызды угуп жүрөбүз. Алла Таала сизди Куран менен даражаңызды көтөрүп, көптөгөн адамдардын жүрөгүн багынтканыңызды билебиз. Ошондуктан айтсаңыз, инсан Куран менен мамилесин оңдош үчүн эмне кылыш керек? يعني كيف وصلتم كيف وجدتم لذة القرآن الكريم ماذا تنصحون للشباب؟ والله يعني القرآن الكريم هو أول درجات العلم. Чындыгында Куран илимдеринин эң башаты. Бирок өкүнүчтүүсү көптөгөн адамдар Куранды жаттоодон, түшүнүүдөн алыстап калышты. Бул нерсе адамдардын пайдасы аз нерселер менен убактысын өткөрүп жатканынан кабар берет. Бактылуу болом деген адамдар Куранды ар дайым окууга, ага амал кылууга аракет кылышы керек. Куран биздин жашообузду жакшы жакка өзгөртүүчү жападан жалгыз китеп. Ошондуктан Куранга кош мамиле кылбоо керек. Алла Таала сизге ыраазы болсун. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар телефон, интернет менен алек болуп калды. Көбүнчө жаштар. Негизи Куранды жаштайынан баштаган жакшы эмеспи? Ошондуктан айтсаңыз, жаштарды Куранга бурууда ата-эненин орду канчалык? نعم الإنسان ممكن أن يوازن ولا شك أن الأولوية للقرآن الكريم. Куранга көбүрөөк көңүл буруу зарыл экендигинде шек жок. Бирок азыркы замандын талабына жараша экөөнү ыңгайлаштырып, убакытты туура пайдаланганга ата-энеси жардам берүүсү керек. Кээде бала бир бет же жарым бет Куранды 1 саат, 1,5 саатта жаттап коюшу мүмкүн. Албетте Аллах Таала адамдан ыкласты көрсө, жаттоону жеңил кылып коет эмеспи? ممكن يحفظ هذا أو يحفظ هذه الصفحة في نصف ساعة. فالآن كما قلتم القرآن الكريم والدنيا انشغال يومي كما قلتم
نحاول أن نوازن بينهم. نعم نوفق بينهم. لكن Алла сизге ыраазы болсун. Устаз, айтсаңыз, картайдым, үй бүлөм менен гана алек болуп калдым дегендерге эмне дейсиз? وماذا تقولون لهم؟ والله المراد من حفظ Куран жаттоодогу максат ага амал кылуу жана жөн эле окуп койбостон берилүү менен окуу. التفكر به. Куранды окуудагы бирден бир максат Алла Таала менен болгон байланышты бекемдөө. ولا يشترط أن نكون Демек Курандын баарын жатка билүү зарыл эмес экен да. هو التعلق بكلام الله عز وجل والتعلق بحب الله عز وجل. فإن ما تيسر الحفظ Чындыгында Куранды окуудагы максаттардын бири инсандын жүрөгү ага байлануусу жана Алла Тааланы сүйүү менен алек болуу. Адам жаттай албаса, жөн гана маанилерине өзгөчө көңүл коюп деле окуса болот. Курандагы бардык сүрөлөрдү жаттай албаса, өзгөчө фазилетке ээ болгон Табарак, Бакара, ушул сыяктуу сүрөлөрдү жаттаса болот. فتقيه من عذاب القبر. كذلك سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الكهف. نعم. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. Алла Таала сизге ыраазы болсун. Сиздин Кыргызстанга келип туруңузду каалар элек. Өзгөчө Орозо айында келип берсеңиз кубанычта болобуз. Азыр сиздин Куран окуудагы мукамдуу үнүңүздү уксак. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. Алла Таала сизге ыраазы болсун. Кудай буйруса, Кыргыз элине мукамдуу үнүңүздү жеткиребиз. الله يبارك فيكم. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. أشكركم، أشكر قناة مروة. Чоң рахмат Марва ТВ каналына, Кыргыз элине, өзгөчө урматтуу президентке жана Кыргыз эли үчүн кызмат кылган баардыгына ыраазычылык билдирем. Сиздерге чоң рахмат. Алла Таала сизге береке берсин.